Саламатсыңар балдар. Биз бүгүн мекен таануу сабагынан күн жана түн темасын өтөбүз. Силер билгендей эле, күн баарыбызга, адамга, өсүмдүктөргө, жаныбарларга өзүнүн нурун, жылуулугун жана жарыгын төгүп турат. Бир нече убакыт өткөндөн кийин күн батып асманга ай жана жылдыздар чыгат. Ошондой эле жерде караңгы болот, түн келет. Балдар, биздин жер тегерек жана ал күндү айланат. Ал күндү 365 күндө айланып чыгат. Андан тышкары биздин жер өзүнүн огунда дагы айлануусун жасайт. Жер огунда айланып жатканда күнгө бир капталы менен карайт, ал эми экинчи капталы караңгыда калат. Бул кубулуш күн жана түн болот. Жер өзүнүн огунда огун 24 саатта айланат. Башкача айтканда, бир суткада. Жер өзүнүн огун айланып жатканда күн нуру фонарикке окшоп жердин жарым капталына өзүнүн жарыгын берип турат. Ошол жарыгын берип турган капталында күн болот. Ал эми караңгыда калган капталында түн болот. Бул күн жана түн деп аталат бул кубулуш. Балдар, мынакей бул фонарикте, лампада, лампанын жарыгы тегерек глобуска бир капталынан эле тийип турат. Биздин жер дайыма кыймылда болгондуктан күн ар кайсы убакта башка жерде болуп турат. Ал эми суроо. Балдар, жер өзүнүн огун канча убакта айланат?